Таласта эне менен баланын ден соолугуна кам көрө турган заманбап перинаталдык корпустун курулушуна капсула салынды. Аземге саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев борбордун курулушуна каржылык колдоо көрсөтүп жаткан Германия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы директору Андреас Шнайдер катышты. Бул эне жана баланы коргоо борбору аймактагы медицинанын өнүгүүсүнө салым кошот. Айрыкча ара төрүлгөн наристелердин ден соолугуна кам көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Буга чейин айы күнүнө жетпей төрүлгөн наристелер шарттын жоктугунан улам борбор калага жөнөтүлүп келген. 7 айлык, 8 айлык, 6 айлык болуп төрөлүп атышат. Ошол эле кезде 1 килограммга жетпей төрөлүп калып атышат. Алардын баардыгы перинатальный реанимацион отделениеде өтүш керек. 1 айлап, 2 айлап, 3 айлап ВЛ аппарат деп коет. Ошол жерде өзүнчө мындай асептик, антисептик сакталган кроваттарда жатыш керек. Борбор курулгандан бүт бардык специалисттер болгон үчүн, оборудование болгон үчүн биз 95-99% сактап калып атабыз. Бул абдан чоң жетишкендик. Талас өрөөнүндөгү ушундай МРКлардын бардыгын өзүбүздүн эле бул жерде дарылап, эне атасына өткөрүп беребиз. Эне жана баланы коргоо борбору 63 орунга ылайыкталган. Перинаталдык борбор Германия өкмөтүнүн каржылык колдоо салдында курулууда. Ушундай эле борборлордун курулушу буга чейин Бишкек жана Ош шаарларында да башталган. Мындай курулуштар Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагын жакшыртуу максатында ишке ашырылууда. Бул перинаталдык борбор эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн тыгыз кызматташтыгынын натыйжасында курулуп жатат. Биз Кыргызстандын медицина тармагын өнүгүүсүн каалайбыз. Перинаталдык борборду Таласка курууну тандаганыбыздын бир себеби географиялык шартка байланыштуу. Борбордон алыс жайгашкандыктан бул аймактагы эне менен баланын ден соолугуна кам көрүү маанилүү деп эсептейм. Мен Таласта ушундай борбор курулуп жатканына кубанычтамын. Ал эми учурдагы төрөт бөлүмү Талас облустук биргелешкен ооруканасында жайгашкан. Мында эне жана баланын ден соолугуна кам көрүү үчүн шарттар жетиштүү эмес. Мындан улам бул перинаталдык борбордун курулушу абдан эле зарыл болгон. Төрөт залдарына лайык эмес, шартыбыз азыраак болчу, ошого карабай биз элге жардам берип келгенбиз. Азыркы учурда бүгүнкү күн биз үчүн аябай чоң кубанычтуу күн болуп турат. Шарттын аздыгына байланыштуу биз өзүбүздөн дагы аны кайра Бишкек шаарына жеткизип турчубуз. Биз үчүн бүгүнкү күн аябай эң чоң кубанычтуу күн болуп атат. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Ушул айтылган мөөнөттө 2 жылдын ичинде ушул имаратыбыз бүтүп калса, буйруса Талас эл үчүн дагы бул чоң ийгилик болуп эсептелет. Эне жана баланы коргоо перинаталдык корпусунун имараты дал ушул биз турган жерге салынат. 2 кабаттан турган борбордун 1-чи кабатына кабыл алуу, төрөт жана операциялык блоктор жайгаштырылат. Ал эми 2-чи кабатка кайра жандандыруу бөлүмү жайгаштырылмакчы. Эне жана баланы коргоо перинаталдык корпусунун курулушу 2 жылда аяктоо пландалууда. Курулуш Ата Мекендик НААК жоопкерчилиги чектелген компаниясы тарабынан жүргүзүлөт. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Архатбек уулу, Зина Ахматова, Талаш шаары.